Туғандар, түзетілуге. Урматтуу Сооронбай Шарипович, бұл не қылғанғар? Талаада қалтырдыңарға бұндайлар. Ел керек бі сілерге? Ел керек болса алып кеткілер. Мына бұл жерде уже карантин қылып одат қой, бістілі, уже бияқталы. Қырғызстанға карантинге жатқырауыз дейсіңер, уже бияқталы карантинге жаттық біз. Сыртқа шығалбайыз. Бұл Россия уже жағып қойды карантинді. Аэропортын жапты. Ақша жоқ ешкімде. Бардығы іштеп жырғаған кісілер жоқ бияқта. Бияқта болғаны, больницаға келгені бар, қиналып келгені бар, случайно ушаққа қауылып қалғандары бар. Бізден информация жетіп отыр мақта консулдан. Азыр киши жатат да. Азыр емес, бияқта 300 киши бар азыр. Мына консулдағы аялдар. Там где просто обеспечивают питанием двухразово. Ешқандай мұндай жоқ. 65 киши де отыр. Продлевают, кому не это уже просрочен, продлевают миграционную карту. Пока вот такая информация. Мына 10 күн болды ғой. Ең алдына 10 күн, 12 күн болды ең бірінші келгендер. Ошодан бері жатат. Азыр айтып атат, консулдан келіп атат. 450-ден гостиницаға жатқылап атат. Гостиницаға жатқылап атат. Гостиницаға ким жатат, ким барат эми? Баарында акча жок. Баары тең эмес. Алып кеткилесилер. Силердин милдетиңер алып кетиш. Өзүңөргө эл керекпи? Шайлоо керек деле кандай эле сүйлөп каласыңар шайлоого жактың. Жалталашып қаласыңар, чурка ары үйріне, бiri май берем, 1000 сом берем деп. Чурка ойсаңар ғана чоңдор, атқа мінерлер. Отырасыңар талтайып қой, бош жерде. Жомабайт интернет шығып, қаяқтағы бір нәрселерді айтып қой. Коронавирусты. Коронавирусқа шылтып айтыр, елді алып кеткілесіздер. Миллеттер бұл деген. Эмечи, елде қойты минутушку, секундушку, пожалуйста, я добавлю немножко. Мындай болуп атат да, урматтуу Сооронбай Шарипович, бийлик башында тургандар, биздин 120 депутаттар, айрылык кеңештин депутаттары ушул маселени жеткизгилечи. Биякта артка да жол жок, астыга да жол жок, капталга да жол жок болуп атат. Азыр бирок жаңы эле келип туруп бизге деген жакшынакка маселени коюп кеттин. Бүттү, жабылды, баргыла, эртең кубалап чыгат, гостиницага жатыпка 400 сомдон дейт. 400 сом 4 түйүнү калган жок. Аэропорттун ичи кымбат экенин билесиңер. Бир кичинекей чайыбыз деген 80 рубль, 100 рубль болуп атат. Буякта деген элдин баардык акчасы түгөнүп уже каяка барарын жолун таппай калды. Эмне кылып аткансыңар булар дегенчи? Эмне кылып атасыңар? Уже 10 күндөн ашып кетти уже. Токтотпойсуңар бай, кичине алып кетпейсиңер. Бүтүн алып кетип атышпайбы Россиянын өзүнүн жарандарын? Алып кетебиз деп уже токтолду уже. Боюнда барлар уже төрөйүн деп калды уже. Токтоткула мындайларды. Алып кеткиле. Келип атып консулданбыз дейт. Биз консулдан келдик деп туруп, мына каяка качып кетти билбейм. Келип бир аялдар келип атып, башыңызды ортууда консулдан келдик, биз консулстводан келдик, болбой калды. Мына президент Путин жапты границанын барын. Барып туруп жашагыла деп атат ягда бизди. Бирөөбүздө бир тиен акчабыз калбай калды уже. Бүгүн эртең акыркы күнүбүз алып кеткиле. Күндө эртең сүздөбүз эле кетасыңар бу ачы чынын эле. Жылы жок силерде вообще. Это самое. Жылы кылгыла да мындай. Эркектер сөзгөргө кылгыла да. Эмнеге кыйынчылык болуп атат билбей атам. Ашып кетсе бир самолет келбейт. Самолет бар, даяр бер. Самолет даяр мына. Бүгүн билет бар колунда. Кондуруп берип койгула болду. бүттү. Биздин билеттерибиз бар. Эртең менен консулдан кишилер келип турат. Меримбек деген бала келип туруп бүт барыбызды каттады. Бүт барын тактады. Общий 270 канча 300га чукул кишини каттады, учак турган кишилерди. Данный момент азыр ошо кишилер консулда иштеген, биздин посольстводо иштеген кишинин колунда список бар. Ошону жиберем деди. Мэрияда бар. Ушул Новосибирскиде частный өзүнүн телевидениясына чыгып атабыз биз уже. Күндө келип, эртең менен түштө кечинде бизди текшерип атат. Давлениясы көтөрүлгөн жокпу, тиги температурасы жокпу деп. Биздин бирөөбүздүн ору жок. Эмне тигенде орустар кымне тиги көкмөк экен, биздин ору болсо тиги коёр койгон бизди ушакка. Ору болсо эч жака алып кетмек. Андай болсо келгиле анда Новосибирскиге 15 позит тигип, же болсо килеген гостиница алып да бизди карантинге ушакта алгыла. Өкмөт 400 сомдон төлөтпөй, карантин бүткүчөк ушакта жаталык. Биздин акчабызды, тамагыбызды, гостиницабызды төлөп койгула, анда биз ушакка жаталык. Ошончо эле место жок деп атат. Ошондо место жок болсо бизге ушул ушакта турган 200 кыргызга место калбай калса, 300 киши, 270. Ушуга место калбай калса ушу кыргыздарга, анда бизге ушактан гостиница алып бергиле, ушактан тамак ашын алып бергиле, врачтарыбызды койгула, аппаратты койгула, 14 күн болобу, бир ай болобу жаталында карантинге. Бизди де турак келип кыйнап атат. Вариант жок, алып кеткиле давай. Алып кеткиле, так что ошончун алып кеткиле бизди. Биз Алып чыкпайбыз кетип, алар алып кетип, самолет деле чыкпайт эч ким. Чыкпайт эч ким аяктан. Алып кеткиле, атып тастасың анда болсо ушактан эле.
сделайте Кичинекей жердин түйүнөн прямое жердин түйүнөн алып Скажет, самолет стоит, ждет разрешения правительства на посадку. Дайте разрешение на посадку. консулдук деген силерге деген 15 киши деп 60 киши деп берсе мына тарт общий обзорду бирден өтүп берелик азыр. Мынакта канча киши бар Что экен? это? Эме десең, самолет bu орустар учурабыз эле Ой, деп орустар учурабыз дегенине уже 10 күн болду мына. Жок, ошо Кыргызстан кабыл албай атат, ошону айтсаң, самолет жибер деп этсең. Подождите, послушайте, что нужно. Парламент заседал, да? Да, заседали. Вот, просто я скажу молча, послушайте. Один депутат говорит, давайте просить, чтобы дали самолет на Новосибирск. Все молчат, потому что они не владеют ситуацией. Вы должны сказать, слушайте, как его там, Сооронбай Шарипович, самолет стоит, ждет. Стоит, вот именно. Да подождите, выслушайте. Вы должны сказать, самолет стоит, ждет вашего разрешения на посадку. Разрешение не дают. Нет, послушайте, это длинное, это мне нужно, чтобы я сейчас отдала в информагентство. Только эту фразу надо сказать. Вот именно мы так и говорим. Говорим, Атайын ошону айтып берди.